парламентте отурган кайсы бир фракция болбосун, алар өзүлөрү бул жерде чечим кабыл алат да. Сырттан туруп багыт берип же ошо басым көрсөткөн негизи туура эмес деп эсептейм. Андай болуш үчүн баягы шайлоого тизмени тактап атканда ар бир адамга кеңири анан аягына чейин баа берип тизмеге киргизиш керек. Ал эми бүгүн кандай болот бул башка маселе. Ал эми негизи көпчүлүктүү фракциясы, коалициясы мындай тың жакшы турушат. Мен ойлойм мындай иштеп атышат. Эми сөз арасынан чыккандар бардыр. Бул менин оюмча ушул 3 жана 6 апрелде болгон съездердин аягы менен ушул 10 апрелге барып мындай чекит коюлат го деп ойлойм. Азыр булар мындай акыркы чечимге, жыйынтык чыгара турган чечимге келишти. Ушул 3 менен 6 аягына коет. Ким менен, анан ким жакта баягы фракция күч экенин билгизет да.